Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусундагы Ысык Ата районунун Кант шаарында Кант труба шифер заводунун жаңы линиясынын имаратынын жана Ысык Ата районунун Ивановка айылында Асыл-таш керамика заводунун имаратынын пайдаланууна капсула салууга катышты. Кант труба шифер заводунун кеңешине катышкан Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан сырьёлук базага кум, шагыл, топурак, гипс, мрамор, гранит жана башка курулушка керектүү байлыктарга ээ экенин айтып, жакынкы жылдарда өлкөдө ири курулуштар жүрөрүн, заводдон чыкчу продукциялар өзүбүз үчүн абдан зарыл болорун жана Кант труба шифер заводун модернизациялоого кеңейтүүгө Министрлер кабинети кызыктар экенин белгиледи. Ушул заводдон чыккан продукциялар менен илгери Алматы, Байкоңурга чейинки курулуштар салынган. Азырдагы трубалар, шиферлер, плиталар эл аралык талаптарга жооп берет. ЭАЭСтин реестрине кирген. Заводдо ICO стандартына шайкеш келген өзүнүн лабораториясы бар. Демек, завод ички гана муктаждыкка эмес, экспортко багытталган ири ишкана. Биз цемент, шифер, кирпич жана башка курулуш материалдарынын жаңы линияларын ачууга, алардын экспортун көбөйтүүгө мамлекеттик инвестиция жасоого даярбыз, деди Акылбек Жапаров. Белгилей кетсек, Кант труба шифер заводунун жаңы линиясы автоклавдык газ бетон өндүрөт. Долбоордун жалпы суммасы 12,1 миллион АКШ долларын түссө, анын 8,5 миллион АКШ долларын Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду каржылап жатат. Муну менен кошумча 120 жумушчу орун ачылат жана өлкөгө жылына салыктык жана социалдык чегерүүлөрдөн 100 миллион сомдон ашуун киреше түшөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ошондой эле Асыл-таш керамика заводунун курулушуна капсула салып жатып, 7 миллиондон ашкан өлкө калкынын 60%-ын жаштар түзөрүн. Мына ошол жаштарга ушундай завод, фабрикаларды ачуу менен жумуш орундарын түзүү, экономика түзүүчү ишканаларды ачуу, колдоо жана өнүктүрүү мамлекеттин башкы артыкчылыгы болуп жатканын белгиледи. Завод ызычуу эмес, тынч, зыяндуу таштандыларды чыгарбайт. Заманбап технология менен иштеген келечектин заводу болот. Заводдун мамлекетке тийгизген пайдасы эбегейсиз чоң болот. Мамлекетке салыктык жана социалдык чегерүүлөрдөн ири кирешелер түшөт. Завод ички гана муктаждыкка эмес, экспортко багытталган ири ишкана болот. Бир жагынан токтоп турган ишкананын ордун кайра жандандырып жаткансыздар үчүн рахмат. Экинчи жагынан заводду эң жакшы жерге салып жатасыздар. Логистикалык жактан стратегиялык точкада турат. Түндүк түштүк жолу өтөт. Экспортко чыгарууга Кара Дарыяга жакын. Темир жол станциясы бар. Сырьё жактан карьер жаныңарда, деди Акылбек Жапаров. Белгилей кетсек, Асыл-таш керамика заводу Карапатакта жана керамогранит өндүрөт. Завод ишке киргенден тартып 500гө жакын адам жумуш орду менен камсыз болот. Жумушчулардын 70-80% жергиликтүү элден алынып, калганы инженер, технологдор, программисттер жана башка адистер болот. Бул долбоордун жалпы суммасы 34,6 миллион АКШ долларын түссө, анын 25 миллион долларын Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду каржылап жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров завод, фабрикалар менен ишканалар баардык техникалык, экологиялык жана санитардык нормаларды сактоо менен курулуп, иштетилиши керектигин баса белгиледи. Ал эми мамлекет тарабынан өлкө бюджет үчүн салык жана социалдык төлөмдөрдү төлөгөн ата мекендик ишканалар өзгөчө колдоого алынаарын билдирди. Бул жерде модернизацияда мы у них покупаем цемент, как все делают. У нас только коммерческие издания. На данный момент, вот 2017 года мы начинаем. А когда вы фиброцементные вот такие будете? Вот мы базар не пойдет? Да. Это же так происходит. Вот момент работы около 370 человек в Канте. Полностью перемешивается, добавляется добавки, накатывается и здесь она срезается. Да, это одна такая линия или без того, что это одна линия. И он дает еще и плотность. И за счет этого у нас очень хорошее качество. Мы Европа на гору, мы опередили их на 5-6 лет. Выцветает. Мы 10 лет гарантию даем на естественное выгорание цвета. Не меняет. Не меняет. Он терпит.
создать условия, в том числе и с помощью кыргызско-российского. Biz наоборот, инвесторлардың барын айтып отырмыз. Сіздер іштегілі, нам тоже нужна работа. В общем, мы ждем біздің акционерімізге надо терең разышылық. Салыңарды төлөгілі, жұмыс орнының барын 438,1 миллиард. Раз мы не увеличили налоги, ставки не увеличили. Большое успехов.